Саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Урматтуу байкелер, эжелер, урматтуу жаш калемгер акындар. Жалпы бардыңыздар ушул жерге кош келипсиздер. Чыныбай байкебизди айтып отурсак, өзүнүн маңдайынан эле, жүзүнөн эле көрүнүп, билинип турчу эл үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, мамлекет үчүн келечекте ушул муун өссүн деп мектептерге жардам берип, элдерге жардам берип, сайтыг ачып, ушундай жакшы иштерди келип өмүр кыска экен, өтүп кетти. Бирок мен азыр мындай көрүп туруп, могул жерде көрүп туруп, Чыныбай байкебиз биз менен жашап аткан сыяктуу эле мен элестетип, жан дүйнөмдөн ошондой жашадым да, жана кичинекей кезде айылды көрсөткөндө аябай жакшы тартылыптыр. Кудайым бейиштен орун берсин. Анан жалпы Нуржан жеңе сизге дагы чоң рахмат. Балдарыңыз менен, үй бүлөңүз менен бирге ушундай нерсени уюштуралы деп, жаштарга шыктандырып, келечек балдарыбызга, кыздарыбызга мотивация берип, шыктандырып, ушундай нерселерди уюштуруп атасыз. Кудайым сиздерге, үй бүлөңүзгө тынччылык, күч кубат берсин. Анан негизи эле спортто деле албетте бирөө алдына чыгып сүрөп, ошону жолун түзүп берип, артынан шыктандырган болсо, күчтүү спортсмендер чыгат экен да. Анан биздин дагы могу жерге чыгып аткан балдар, кыздарыбызга жол түзүп берип, шарт түзүп берип, ушул жерде шыктандырып атасыз. Могу жерде мен кубанып атам аябай. Чоң нерсе бул, чоң иш кылып атасыз. Келечек үчүн чоң иш кылып атасыздар. Кудайым ушунун берекесин берсин. Бул жерде биздин байкелерибиз отурат, акындар, поэзиянын мындайча айтканда султандары, башчылары отурат. Сиздерге дагы таазим. Мен бир кезде айтчумун, сиздердин артыңыздардан, Акбар агай, сиздердин артыңыздардан мына карасаңыздар, жана Максат, Бердибек, Акбар, Садырбек, жаш акындар, улан, ушундай сиздерди карап туруп түзөлүп, сиздерге карап туруп, шык алып туруп, күчтүү акындарыбыз Кудайым буйрса келечекте чыгып келатат. Алкул Осмонов, Турар Кожомбердиев, Жолом Мамытовго окшогон күчтүү акындарыбыз Кудайым буйрса чыгып келатат. Ошол Кудайым буйрса Кыргызстандын келечеги кең, өр менен Кудай буйрса керек болсо акындар бир мезгилде адамдардын жан дүйнөсү көңүлү чөгүп жолун таппай айтканда жазган ырлары менен төкмө акындар төкмө акындыгы менен элдин рухун духун көтөрүп туруп элди алдыга сүрөгөн. Кудайым буйрса биздин келечектеги жаш могу акындарыбыз дагы Кыргызстаныбыздын желегин көтөргөн, туусун көтөргөн, элдин рухун духун көтөрүп, өлкөнү өнүктүргөн жаштардан болот деген үмүттөбүз. Бардыгыңыздар рахмат, кош келиптирсиздер. Терең ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз агай.